Сиз уктап жатканда денеңиз жана сезүү органдарыңыз, мээңиз кандай акыбалда болоорун буга чейин ойлонуп көрдүңүз беле? Ооба, көпчүлүгү адам уктап жатканда дене эс алып, организм күчүнө кирет деп жооп бериши мүмкүн. Алар дагы туура эле айтышат. Бирок уктап жатканыбызда андан да кызыктуу жана коркунучтуу нерселер болоорун бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Адам уктап жатканда бир жерде баратып кулап кетип чочуп ойгонуп кеткендер арабызда көп эле болсо керек. Тагыраак айтканда, бул галлюцинация. Же мээге туура эмес маалымат барып, адам жөөлүй баштайт. Бул деген сиздин мээңиз уктап, а бирок дене боюңуз уйкуга кете электеги учур. Достор, мындай көрүнүш кандай учурда болот? Көп учурда чарчаганыңыздын айынан, башыңыз жаздыкка тие электе эле мээ уйкуга кетип, а денеңиз болсо ойго буйдун кала берет. Ошондуктан адам ар дайым өз убагында уктап турушу керек. Уйку параличи же болбосо уктоо маалындагы шал. Сиз турайын дегенде колуңуз же бутуңуз кыймылдабай калган учурлар болсо керек. Же үстүңүзгө бирөө чыгып алып монтуп, дем жетпей, үнүңүз чыкпай жаткан учур болду беле? Баарыбызда эле болсо керек. Мындай учурда денебиз уктап, а мээбиз болсо ойго калган болот. Бул дагы стресстен жана аз уктагандын айынан келип чыгат. Үрөй учуруп, коркунуч жараткан бул уйку параличинин ден соолукка эч кандай зыяны жок. Ошентсе да, мындай көрүнүшкө кабылбайын десеңиз, өз убагында уктаган аракет жасаңыз. Андан сырткары уктаган кезде чалкаңыздан көп жатпаңыз. Анткени чалкалап жаткан учурда бул процесс көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Лунатизм. Башкача айтканда, уйку маалында туруп басып кетүү. Бул деген аң сезимсиз кыдырып жүрүү. Мындай учурда адам мөдөрүлүп кулап кетиши толук ыктымал. Мындай адамдар терезеден боюн таштап, же көчөгө чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан уктап жатып басып кетүү кооптуу жана ден соолукка зыян экенин эсиңиздерге салабыз. Мындай адамдар ойгонгон учурда эмне кылып жатканын эстей албайт. Мындай көрүнүш дене кыймылдаганга чейин барып, бирок мээ толук ойгон элек учурда көбүрөөк болот. Лунатизм бир канча мүнөттөн бир канча саатка чейин созулушу мүмкүн. Эгерде ушундай бир досуңузду же таанышыңызды көрүп калсаңыз, аны чочутуп ойготуунун кереги жок. Анткени ага психологиялык сокку алып келишиңиз толук ыктымал. Кезекте уктап жатып сүйлөгөн адамдар. Бул жогоруда айтып кеткен лунатизмге окшош эле процесс. Мында адам баскандын ордуна уктап жатып ар нерсени сүйлөйт. Эгер бирөө жарым уктап жатканда сүйлөп баштаганын байкап калсаңыздар, ойготууга шашылбаңыздар. Же ал адамга анчалык деле көңүл буруунун кажети жок. Анткени мунун эч кандай коркунучу жок экендигин эсиңиздерге салабыз. Мындай сүйлөө активдүүлүгү адам уйкуга кеткенден кийин 2 сааттан соң байкалат. Бул учурда уктап жаткан адам түшүндөгү көрүп жаткан нерсесин сыртка чыгарып сүйлөп, же күнү бою болуп өткөн бир окуянын учурларын айтышы мүмкүн. Мындай процесс ашып барса 30 секундага чейин созулат. Кайталанып кирген түштөр. Сиз көргөн түшүңүздү кайрадан кайталап көргөн учур болду беле? Мындай нерсе көп учурга чейин эсибизде сакталып калат. Чындыгында, биз көргөн түш эмне үчүн кайра-кайра кайталана берет? Мындай түштөр маанилүү себеп катары эсептелинет. Кандайдыр бир жумуштун толук бүтпөй жатканынан кабар берип жатышы мүмкүн. Же чыныгы жашоодо биз бир нерсеге маани бербей жаткан болушубуз ыктымал. Балким бир маселенин чечимин чыгара албай жаткандырбыз. Бирок кээ бир адамдар чыныгы жашоодо болуп жаткан көйгөйлөрүнүн чечимин түшүндө көрүп, бир чечимге келишет экен. Балким мындай адамдардын арасында сиз да болуп калышыңыз мүмкүн. Достор, силер билесиңерби? Адамдын мурду дагы уктайт экен. Ооба. Адам уктаганда сезүү органдарынын бири болгон жыт сезүүчү орган. Мурун дагы уктайт. Уктап жаткан адамга кандай гана жагымсыз жыт келбесин, ал эч нерсени сезбей уктай берет. Анткени ал түшүндөгү көрүп жаткан нерсе менен алек болот. Балким ал жакта апасы жасап берген даамдуу токошту жыттап жеп жаткандыр. Ошондой болсо да, бул нерсе кооптуу болуп саналат. Мисалы, өрт чыккан мезгилде көптөгөн адамдар эч нерсени сезбейт. Натыйжада көпчүлүгү уктап, иске, түтүнгө ууланып калган учур көп эле болуп жатканын көрүп, угуп эле жүрөбүз. Балким адамдын мурду дагы уйкуга кетпегенде өрттөн канчалаган адамдар аман калмак. Мына достор, кимдин түшүндө кандай кызыктуу окуялар болсо комментарийге жазыңыз. Жана биздин каналга катталганды унутпаңыз. Бул Супер Булак каналы.